Бүтүрбөй эле койгула болду, бошсуңар өкмөт. Кыргызстандагы коомчулуктун бүйүрүн кызыткан кадр саясаты тууралуу алдыда сөз кылабыз. Тил угуп же камалып, кызматынан кол жууган, бирок кийин кайра бийликке келген аткаминерлер туурасында айтып берем. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Бүтүрбөй эле койгула болду, бошсуңар өкмөттөн. Кызматтан бошойсуңар, ажыңар жазып келди азыр. 2023 жылдын март айында мамлекет башчысы Садыр Жапаров ошол кездеги президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаевди жана Сокулук районунун акими Курманбек Айдибаевди кабыл алып, катуу сынга алган. Себеби буга чейин президент кол койгон мыйзамдагы жер мунапысы жарандарга мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштырып алууга мүмкүнчүлүк берген. Бирок ага карабай жарандар өз жерлерин мыйзамдаштыра албай жаткандыгын айтып, нааразы болгон. Мамлекет башчы аталган мыйзамдардын жоболорун жүзөгө ашыруу боюнча иш канааттандырарлык эмес экендигин айтып, өзгөчө Чүй облусунда терс көрүнүштөр бар экенин белгилеген жана 2 чиновникти кызматтан алган. Айтмакчы, ошол кездеги министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы Сокулуктун акими Айтибаевдин ишине канааттанбаганы мамлекеттик медиада айтылган. Макалада Айтибаевдин жасаган ишине аткарылбаган убадаларына карата сын пикирлер болгон айтылган. Бирок жыл айланып, Курманбек Айтибаев 2024 жылдын май айында президенттин Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басар болуп дайындалгандыгы тууралуу маалымат пайда болду. Буга чейин аткаминердин ишин сынга алган Акылбек Жапаров аны кызматка дайындоо буйругуна кол койгон. Кийин аткаминердин ишмердүүлүгүнө нааразы болгон жарандар анын иш бөлмөсүндө ага карата күнөөлөрдү коюп, акимди кызматтан кеткенинин себебин эскертишкен. Антсе да жетекчи өз ишинде кемчиликтер болгонун моюндаган эмес. Чүйдө иштегенсиз, анда баягы жер мунаписин аткарбагандыгыңыз үчүн кызматтан бошотулгансыз, билесиз. Аткарбаган үчүн эмес. Аягда баягы тездетпеген үчүн деген. Эми тездетпегендик үчүн. Эми азыр дагы мына мен кызмат койбойт элем. Мен ошону тездетпедим. Мен дегенди, бирок Чүйдө Кыргызстанда эң көп жерди мен Сокулук район берген. Анализ кылгыла. Кийинки кадр Урмат Самаев, ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Токмок шаарынын экс-мэри болгон. Самаев 2023 жылы 17 апрелде кармалган. УКМКны Токмок жылуулук муниципалдык ишканасына туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга тиешеси бар деп айыптаган. Тагыраагы Токмок шаарындагы жеке үйлөрдүн борбордук жылуулук трассасына мыйзамсыз кошулуу фактысы боюнча андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү Самаевка берилип турганы маалымдалган. Мамлекеттик медиалар коррупцияга каршы болуп көрбөгөндөй жумуш жүрүп жатканын жар салган. 2 жумадан кийин Самаев прокуратуранын өтүнүчү менен үй камагына чыккан. Ал эми 2024 жылдын 9 февралында Токмок шаардык соту Урматбек Самаевка ишеним берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси менен актап, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айыптуу деп таап 1 миллион сом айып салган. 13 январда Урматбек Самаев жогорку соттон толук акталып чыккан. Андан бир жума өтүп эле жаңы кызматка президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп дайындалган. Баса Самаев 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун бийликке келишин колдоп жүргөн. Коркутуу аркылуу депутаттын кезексиз жыйынга келишин, добуш беришин талап кылганын ошол кездеги эл өкүлү Аида Касмалиева айтып чыккан. Достук ателинде сиз Садыр Жапаровду колдогон экенсиз да? Анан эмнеге алып пикириңизден кайттыңыз? Аны мен так түшүндүрүп кеттим. Себеби дегенде ошол мезгилде бизге тынчтык керек, бизге стабилдүүлүк керек депчи. Андан кийин эле жанагындай мыйзамсыз күч колдонуу иштери байкалып калды да. Мен ага жол бере албайм. Так кесе айта аласызбы, ушу сиз тарапка кимдерден коркутуулар болуп атат? Мен так кесе айта алам, Урмат Самаев деп айттым го. Чемпион деген кайман аты менен белгилүү болгон Урмат Самаев буга чейин бизнестин ар кандай түрү менен алектенгенин жана анын эсебинен байыганын журналисттерге айтып берген. Дыйканчылык, айыл чарба, жылкы багам, жылкы алам, жылкы сатам, менде иш кыла берем, мен ал иштен качпайм. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов ушул жылдын 23 январында президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. 2021 жылдын ноябрында УКМК ошол кездеги эл өкүлү Жетигеновду бийликти курал колдонуп күч менен басуу алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде кармаган эле. 22 декабрда жогорку кеңеш аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат бербей, Жетигенов абактан бошотулган. Жыл айланып, ал Ош шаарына мэр болуп дайындалган. Социалдык тармактардагы тамашалуу видеолордун тартылышына себепкер болгон Жеңишбек Токторбаевдин бул кызматка келиши менен Бакытбек Жетигенов президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды.
2020 жылдын декабрында Атайын кызмат Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө пунктунда жүк ташуучу айдоочулар арасында мыйзамсыз акча жыйноо боюнча коррупциялык схема түзүлгөнүн аныктап, бир катар кызматкер кармалгандыгы жарыяланган. УКМКнын инспекторлор документтери текшериш шылтоосу менен эл аралык жүк ташуучу айдоочулардан дайыма 500 сомдон 5000 сомго чейинки суммадагы акча каражаттарын алып турушканы белгиленген. Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрмө пунктунда жүк агымы 100дөн 200 автоунаага чейин жетери айтылган. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшчү кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын Чүй облустук башкармалыгынын башчысы Шайырбек Бопоновду кылмышка шектүү катары кармаганы маалымдалган. Аткаминер кызматынан алынып, абакка киргизилген. 2025 жылдын май айында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Чүй облустук башкармалыгына Шайырбек Бопонов кайрадан жетекчи болуп дайындалгандыгы айтылды. Буйрукка Ички иштер министри Улан Ниязбеков кол койгон. 20 күндөн соң тагыраагы 20 майда Шайырбек Бопонов кызматынан бошотулганы тууралуу маалымдалды. 2021 жылдын сентябрында БШК мүчөсү Акылбек Эшимов ир өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалганын УКМК билдирген. Тергөөнүн версиясы боюнча ал Кыргызстан саясий партиясынын лидерлеринин бири менен сүйлөшүп алып, 2020 жылдын июнь айында талапкерлердин алдыңкы бештигине кирген үчүн арыз ээсинен $550,000 алган. Арыз ээси убадалар аткарылбагандан кийин ага $300,000 кайтарылып берилгенин, бирок $250,000 мыйзамсыз пайдалангандыгын айтып чыккан. 3 айдан кийин Эшимовду кызматынан кол жуганы кабарланган, бирок ал 1 айдан соң арызын кайтарып алып, кайра БШКга иштегени белгилүү болгон. 2023 жылдын май айында депутаттар Эшимовду ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууга макулдугун беришкен. Ал эми сиз өз ишин так аткарбаганы үчүн кызматтан кол жууп, же мыйзам бузганы үчүн абакка түшүп, кийин кайра бийликке келген дагы кандай кадрларды билесиз? Пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Ырысбек Ильязов болдум. Көрүшкөнчө.